Владислав Гончаровду элдер арстандардын падышасы деп атап келишет. Анткени ал 12 арстанды башкаруудан тышкары алар менен биргеликте элдерге мыкты шоуларды тартуулап келишет. Бүгүн Владислав Гончаров Бишкек шаарында конокто, андыктан алдыда мыкты дүйнөлүк аттракционго күбө боло аласыздар. Владислав Гончаров жана анын 12 арстаны Украинадан Кыргыз жерине биринчи ирет келиши. Каарманы Владиславдын цирк чөйрөсүнө келип калышы анын сүйүктүүсүнө байланыштуу. Ал аскерден келгенден кийин циркте билет сатып иштеп калат. Ал жактан Милена аттуу айымды жактырып калып, сүйүктүүсүнүн жанында болуш үчүн жырткыч айбандардан жаралган коркунучка кайыл болуп, аларды үйрөтүүчү болуп иштеп баштайт. Я начал случайно заниматься этим. Айбанаттарды башкарууну үйрөтүүчү атайын мектептер болбойт. Кичине чагымда атайын деле кыялданган эмесмин. Мен алгачкы арстанымды зоопарк ээсинен сатып алгам. Бирок аны кантип багыш керек экенимди билбей, кайра тапшырып салгам. Ошентип кийинки арстандарымды багуунун ыкмаларын билип калганда гана сатып алдым. Байкасаңыздар, космонавттар кандай саналуу болушса, жырткыч айбанаттарды үйрөтүүчүлөр да азбыз. Мен мисалы арстанды бир көрүп, анын мүнөзүн байкап, оюн окугандай эле боломун. Бул жандыктар менен иштегениме 15 жылдын жүзү болду. Ошондуктан мен кемесинин жанына жакын жолош керек. Кемесин сылаш керектигин бир карап түшүнөмүн. Эсимде 24 жашымда алгачкы көргөзмөдө арстан мага арылдаса, капастан атып чыкканмын. Арстандарды сатып алып, алардын жанына кантип жолошту, эмне кылаарымды билбей, коркуп, түнкүсүн ыйлаган да түндөрүм болгон. Анда мен моралдык түрдө даяр эмес элем. Ошондо ойлочу элем, айбанаттарды таптоочу карьерам бүттү деп. Бирок мен өсүп өнүгө баштадым. Ошол менен биргеликте менин мүнөзүм да күчтөнө баштады. Мага асылган арстандарды зоопаркка берип салып, жаңысын сатып алчымын. Бирок бара-бара мен аларга жылуу сезим менен мамиле кылып, бири-бирибизди түшүнө баштадык. Собственный секрет, что я вот льва читаю, я его сканирую. Владислав мырза арстандарды ар кандай жол менен сатып алат. Мисалы кээ бирөөсүн чет жакта гастролдоп жүргөндө сатып алса, кээде достору ага белек кылышат. Арстандары кайсыл жактан алынып келбесин, аларга өзгөчө камкордук менен мамиле жасап, эт сүт берип дагы турат экен. Килограмм мяса стоит 270 сом. Мына азар түштөнү маалы болду. Алар эт жеш керек. Ал эми Кыргызстанда эттин баасы 270 сом экен. Бир арстан күнүнө 6 килограмм эт жейт. 12 арстаным бар. Ошондо күнүнө 72 килограмм эт берип турам. Бүгүн мен 200 килограмм эт алып, 5350 сом короттум. Бул деле оңой эмес. Бир гана дүйшөмбү күнү 1 литр сүткө 3 жумуртка кошуп берем. Анткени ашказандары жеңилдей түшсүн дейм. Кесибимди жана жаныбарларымды сүйгөн үчүн баарына даяр экенсиң да. Мына бул эң жош арстандын аты Цезарь. Ага Владислав каалаган убактысында жакындап мойнунан сылай алат. Бирок жашоосун тобокелчиликке салган каарманым 220 килограмм салмактагы арстандын оозуна башын салуудан да коркпойт. Анткени көптөн бери анын сырын билип бүткөн. Кантсе да атты теппейт, итти каппайт деп айтууга болбойт эмеспи? Спектакль болобу же концертпи айтор көргөзмө учурунда ар кандай күтүлбөгөн кырдаалдар болушу ыктымал. Мына бүгүн арстандардын көргөзмөсүндө капастан чыгарып бараткан конструктор үзүлүп кетип, бир арстандын башына тийди эле, ал ызаланган арстан башка арстанга асыла баштады. Мында да көрүүчүлөр чоочулап, баары тең капастагы жалгыз Владислав үчүн коркушуп, жаныбарларды үйрөтүүчү кантет эми деген ой менен тиктеп отурушту. Честно скажу, вот сейчас без шуток, я вообще люблю пошутить, потому что у меня тоже ногтей нету, я тоже грызу их, потому что переживаю.
Чынымды айтайын, көрүүчүлөр деле эмес, менде деле коркунуч сезимдери болуп турат. Мисалы, бүгүнкүгө окшоп жеп чыгып кеткенде менде чыныгы коркунуч сезими болду. Мен ар кандай кырдаалдарга даяр болушум керек. Мындай көрүнүш көп эле болуп турат. Бактыга жараша баары ийгиликтүү аяктайт. Она не всегда выходит. Я стараюсь ее держать, контролировать. Владислав Гончаров айбанаттардын үйрөтүүчүсү болсо Жубая аба гимнасткасы. Ал эми уулу Тимур да цирк чөйрөсүндө тарбияланып көргөзмөлөргө катышып келет. Ну, конечно, я боюсь, но я его просто так никогда не впущу в клетку бесконтрольно. Баламды капаска киргизүүдө да өтө коркомун. Бирок аны атайын контрольсуз киргизбейм. Уулум Тимур 2 жашында арыстандардын арасына биринчи жолу кирген. Ошондуктан арыстандарым балама. Балам арыстандарга көнүп калган. Балам арыстандарды жаныбар катары билип келет. Бирок алар жырткыч экенин дагы деле түшүнө элек. Но он до конца не понимает, что это хищник. Капастагы 12 арстандын арасында жүргөн Владиславтан да элдер 2 эсе толкунданып отурушту. 20 мүнөткө созулган шоу ийгиликтүү аяктап, унутулгус сезимдерди тартуулады.